Ардактуу замандаштар, жакында биздин Борбор калабызда жакшы бир саамалык башталат. Ал саамалык заманбап сүрөт көргөзмөсү аттуу мына ушундай көргөзмө болот экен. Ал көргөзмөнүн уюштуруучулары биздин студиябызда конокто азыр Нурсултан Майназаров жана Замир Илипов. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы каныша? Жалпы биздин 5 каналыбыздын жамааты сиздерге дагы мына элибизди сүйүндүрүп, кубандырып, жакшы бир жаңылыктар менен биргеликке камсыз кылып атасыздар. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мына сиздерге рахмат, келип бергениңиздерге. Ушул иш-чара тууралуу сүйлөшөлүчү. Качан, каякта, канчасына чейин? Буюрса, мына биз жалпы Кыргызстаныбыздагы Кыргызстан жаш сүрөтчүлөр союзунун жетекчиси Замир Илипов агайыбыз менен биргеликте жалпы Кыргызстандагы агайыбыз чыгармачыл кишилерди, жаш сүрөтчүлөрүбүздү өзгөчө Россияда, Казакстанда, башка мамлекеттерде баары баалашат. Биздин чыгармаларыбызды, жасаган эмгектерибиздин баары көрүшөт. Ал жактагы көргөзмөлөргө чыгабыз деп агайыбыз да белгилеп өттү. Анан ошол көргөзмөбүздү биз элдерибизге, толугу менен балким музейлерге барганга элдерибиз азыр кээде барбай калышы мүмкүн, кээ бир стереотиптерден улам мындай музейге буттар тартпай калышы дагы мүмкүн да, бирок ошого биз мындай элдерибизге баарына мындай бара турган жеңил бир жерге ВЕФА борборуна 3 күн кылалы дедик агайыбыз менен биргеликте. 22-си, 23-ү, 24-ү буюрса ошол көргөзмөбүз толугу менен уланат. Ал жакта кандай сүрөттөр коюлат? Бүгүн ала келебиз дедиңиздер эле, бирок көлөмү абдан чоң деп калдыңыздар, Кимдердин сүрөттөрү? Бул жерде жаш сүрөтчүлөр бирикмесинин мүчөлөрүнүн бардык чыгармалары, акыркы жылдардагы ийгиликтүү деген чыгармалардын бардыгы ушул көргөзмөдө коюлат. Бул жакта экранда да көрсөңүздөр болот. Мен өзүмдүн чыгармаларымды ала келдим. Бул сиздики? Ооба. Бул Казат деген чыгарма. Бул Бакай менен Манас. Баягы кара күч менен акыл бирдиктүү жүрүш керек экен да. Ушуну символдоштурган чыгарма. Манас ата туу кармап турганыбызы жеңиш деген чыгарма бул дагы. Бул чыгарма? Бул болсо Алмамбеттин Кытайдан качышы, Саралаттын кереметтиги менен чыгып аткандыгы. Бул болсо биздин жаш сүрөтчүлөр бирикмесинин жана белгилүү журналист Тынчтыкбек Кожобеков менен чогуу былтыр Бейне деген долбоор уюштурган элек. Ошонун алкагында аткарылган чыгарма. Бул Бакайдын батасы деген чыгармабыз. Кийинки сүрөт бар болсо. Бул жактагы мисалы үчүн мен бул сүрөттөрдү башка бир көргөзмөдө көргөм да, негизиненчи. Анан 1,5 метрдеги, 2 метринде чоң, аябай чоң сүрөттөр да. Студияга батпайт чынында. Ошого жергиликтүү биздин калктарыбыз, анан балдарын, өзгөчө биздин ата-энелерибиз шаарда жашаган, Бишкек шаары үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк 3 күн катары менен. Анан баарын жетелеп аларга көргөзүп, мындай чыгарма деген эмне, сүрөттө энгемдей поэзия бүт ушундай ичибиздеги бир биздин жаш сүрөтчүлөрүбүздүн жан дүйнөсүн чагылтырган бүт эмгектер болот да. Ал эми бул сүрөт көргөзмөдө сүрөттөрдү көпчүлүк учурда кандай критерийлер менен тарттыңыздар жана кайсы теманы элге жеткизейин дедиңиздер? Бул акыркы көргөзмөдө бул ушу Нурсултан менен чукул арада аябай уюштурулуп калды. Ошондуктан акыркы жылдардагы жаңылык алып келген ийгиликтүү чыгармалардын баардыгын тең көргөзөлү деп чечтик. Бир гана живопись тармагында эмес, живопись, графика, скульптура, ДПИ, жасалгы колдонмо өнөрү деп коет бизде. Ошол экил 3 багыттагы чыгармалар толугу менен болмокчу. Жакшы. Анан Нурсултан айтсаңыз, сизди биз шоу менен Тамада жана ошондой эле теле алып баруучу катары тааныйбыз. Бул сүрөт жагын ушундай чагылыштырып элге жеткирүүгө сиз дагы салым кошуп аткан экенсиз. Эмне түртүп алды? Негизинен биздин командабыз бар, Майназаров тим командасы. Бул командабыз менен биргеликте биз Кыргызстандагы кээ бир расмий иш-чараларды дагы уюштуруп калабыз. Андан сырткары компанияларга түрдүү ушундай компаниялар бизди көп жалдайт да, негизиненчи. Анан толугу менен биз уюштуруу жагын карайбыз. Ушул командабыз менен биргеликте дагы биз ВЕФА борбору биз менен тыгыз байланышта кызмат кылабыз бири-бирибиз менен биргеликте. Анан мен инилеримди чын айтсам, инилеримди азыр каникул бересиздер. Азыр тыныгууда баары эс алышат, мектепке барышпайт, күндө компьютерде отурушат.
эшикке чык, бир жака алып барып келейин десең да такыр болушпайт да. Ошого мен шаарда бир канча жерди белгилеп чыктым өзүмө. Каяка алып барсам болот, эмне кылсам болот, бир аз аларды мындай үстүндөгү каптап калган компьютерный бир немеден ачыш керек болот да, бир аз мындай башка бир көз караш менен жашоону карай турган бир сезимдерин ойготуш керек болчу да. Анан ушундай эмне кылсак болот деп мен бир канча алып барганга аракет кылдым, алып бара албай калдым, бирок анан ушул идея келип калды. Агайга чалсам, агай дароо колдоду, Вефа борбору биз дароо колдоду, аны 3 күн катары менен кылалы дедик. Буюрса азыр биз чебер тобу жакында сиздерге конок болуп келип кеттир. Алар менен биргеликте дагы, алар дагы биз менен биргеликте болушат. Анан агай дагы 50дөн ашык буюрса чыгармалар, эмгектерди көрөбүз. Биринчи, экинчи этажды толугу менен айландырып коюп чыгалы деп атабыз. Саат канчадан баштап канчага чейин? Кирүү акылуу? Жок, кирүү акысыз толугу менен. Кирүү акысыз. Буюрса эртең жума күнү саат 11ден баштайлы деп атабыз, бирок расмий ачылышыбызды саат 3дө өткөрөбүз. Анан 3 күн катары менен буюрса 24-нө чейин болот. Элдерибиз кирип биздин чындыгында СНГ мамлекеттери арасындагы атактуу болгон сүрөтчүлөрүбүздү биздин кыргыз эли тааныш керек да. Кыргыз эли биздин кыргыз жергиликтүү калкыбыз буюрса баарына кызыктуу болот деп ишенип атабыз. Эң сонун экен. Ал эми бул көргөзмө борбордо болот экен. Региондорго чыгып көрсөтүү тууралуу пландар барбы? Ал боюнча азыр негизи биздин жаш сүрөтчүлөр бирикмесинин жалпы планында бар. Былтыр Ошко барып келели деп пландап барып, анан башын бара албай калганбыз. Быйыл Кудай буйрса 2-3 жер менен музейлер менен сүйлөшүп келатабыз. Былтыр эмес, мурдагы жылкысында Көлгө барып келгенбиз. Эми биз бара турганда ал жерде баягы шарт болуш керек да, ошонун баарын карайбыз да. Анан буюрса ошо Ошко чакырып жатышат, быйыл Кудай буйрса барып келебиз. Жакшы экен. Анан ушу чет жактарга дагы алып барып көрсөтөбүз деп атпайсыздарбы? Кайсыл жактарга, качан болот, канча пландап атасыздар? Жаш сүрөтчүлөр мүчөлөрү Нурсултан айтып кеткендей, СНГ мамлекеттеринин арасында Кытайда, Индияга чейин барып, азыр биздин жаштарыбыз аябай жакшы эмгектенип жүрүшөт, кадыр баркка ээ болуп калышты. Биздин мамлекетибизди чыгармачылык жүйрө менен аябай жакшы эле ийгиликтер менен алдыга сүйрөп атышат. Анан биз чогуу жалпысы менен көргөзмө уюштуруп бара элекпиз, бирок баягы ар бир өзүнүн шарты келген сүрөтчүлөр жеке көргөзмөлөрүн чет өлкөдө аябай эле жакшы ийгиликтүү ачып келатышат. Мисалы үчүн Сансыз деген жигитибиз Европанын бир канча жерине барып келди. Ербол Догдурбек деген жигитибиз Европанын турне сыяктуу болуп 6-7 мамлекетти катар менен улам чакырыктар менен ачып келген. Ошол сыяктуу эле жаштар бир-экин көргөзмөлөрдө, конкурстарда жалаң ийгиликтүү орундарды жалаң биз алар да биз менен болот да туурабы? Ал бул жолку да алар да катышат. Анан мындай суроо берим келип атат да, ушу чет жактарга барып көрсөтөбүз деп атпайсыздарбы? Анча-мунча угуп калган жайыбыз бар. Ошол жактан башка өлкөлөр биздин сүрөтчүлөрдүн талантына кызыгып, анан кийин болуп көрбөгөндөй чоң акчалар сунуштап, бизде иште мынча жыл сабак бер деп алып калышат экен да. Сиздин көз карашыңыз? Калып калган жаштарга эмне демекчимин, барып иштеп келишсин, жашты күч бар кезде барып иштеп атышкандар Кытайда көп иштеп атышат. Мен аябай таң калдым. Акыркы убакта Кытайга барып иштеп аткандан кийин биздин деңгээлибиз аябай эле жакшы окшойт. Орустар да көп иштеп жүрүшөт биздин жаштарыбыз. Анан бул баягы мындай да, ошол жерге барып иштеп акча таап, бул жака акча салып атышат. Бул менимче жакшы эле болуш керек, бирок алардын көбү мен сүйлөшүп байланышып турам. Алар калып калабыз же болбосо келбей коебуз деген ниеттери жок. Алар бир аз иштеп 2-3 долбоорлорго катышып алып келип кетип турушат. Эң башкысы кыргыз жараны барып ошол жактагыларга сабак өткөндөн өзү сыймык. Туура. Мына ушул көргөзмөнү жакшы өткөзүп алыңыздар демекчибиз. Андан тышкары сиздерден дагы кандай самалыктарды күтсөк болот жакын арада? Пландар? Биз буйрса кийинки жума билесиздер, бизде Кыргызстанда Жан Воинов деген жигитибиз бар. Андан сырткары бизде Will Be Towar бийчилер болсун. Бул эми биздин жеке командабыз тууралуу айтып берейин. Will Be Towar Атай Өмүрзаков баран жигиттери бар, шакирттери болсун. Алар менен биргеликте азыр сүйлөшүү жүрүп жатат. Буйрса 29-на кийинки эле алдыбыздагы жумада буйрса алар менен чоң бир бий фестивали жаштар үчүн өткөрүп берели деп атабыз да. Бий фестивали Бишкек. Ар
бар бир. Кыргызстандын эң мыкты билесиздер, бизде Улбито болсо, тиги жылында Америкага жанагы дүйнөлүк хип-хоп таймаштарына чыгып атат. Анан эң белгилүү бир канча 11ге жакын команданы тандап алдык. Биргеликте жигиттер менен Максат менен Токтоналиев. Анан баарын тизмесин чыгарып туруп, ошол тизменин ичиндеги эң мыкты командалардын мындай бир супер өзгөчө бир представлениясын чыгара алды деп атабыз да. Ал дагы буйруса ВФАда болот, алар менен сүйлөшүп жатабыз. Жакшы экен, жакшы ушундай самалыктарыңыздар бар экен. Ошол самалыгыңыздар жакшы өтсүн. Келип бергениңиздерге рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чакырып бергениңиздер үчүн. Буйруса 22-синде, 23-ү, 24-ү ВФА борборуна баа жалпы биздин кыргызстандыктарыбызды өзгөчө сиздерди күтөбүз. Макул, чоң рахмат сиздерге. Рахмат келип бергениңиздерге. Урматтуу достор, биз болсо программабызды улантабыз жана биз программабызды шаар тургундарына берсек кезекте. Анткени дегенде аларга мындай төмөндөгүдөй суроо менен кайрылганбыз. Январь айында кайсыл жылдыз белгиси алдында төрөлгөндөрдү билесиз? Шаар тургундарынын жообун келиңиздер.